Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биз сиздерге намаздын парздары тууралуу айтып бермекчибиз. Намаз диндин тиреги. Намаз ибадаттардын эң жогоркусу. Кимдер намазды милдеттүү түрдө окуусу керек? Намаз акыл эси толук, балагатка жеткен мусулман ар бир эркек жана аялга парз. Эгер намаз окуй турган адам ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, отуруп окуйт. Отура албаса, жатып окуйт. Эгер колу буту кыймылдабаса, башын кыймылдатып, ишара кылып окуса болот. Инсан андай кыймылдарды да аткара албаса, ал намаз окуганын токтотуп турат. Намазда 12 парз бар. Анын 6-сы ичинде, 6-сы сыртында. Биринчи, намаз убактысынын кирүүсү. Экинчи, дененин же тулку бойдун тазалыгы. Үчүнчү, кийимдин жана намаз окулуучу жердин тазалыгы. Төртүнчү, авраттын, уяттуу жерлердин жабык болуусу. Бешинчи, кыблага, Каабага жүздөнүү. Алтынчы, намазга ниет кылуу. Ал эми намаздын ичиндеги 6 парз төмөнкүлөр. Биринчи, такбир, Аллаху акбар деп айтып намазга кирүү. Экинчи, кыям, намазда тик туруу. Үчүнчү, Куран окуу. Төртүнчү, рүкү кылуу, тизени кармоо. Бешинчи, сажда кылуу, пешенени жерге тийгизүү. Алтынчы, каада, намаздын аягында отуруу.